Рахмат чоң. Кийинки сөз Адахам Кесабаевичке берилет. Рахмат. Мына Руслан мырза айтсаңыз, ошол келишимди азыр ар кандай жагдайларга деген беренесин өзгөртүүгө кыргызстанын мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүк жок, себеп дегенде бул макулдашууга кол коюлган. Бул ратификацияга азыр келип атат. Эми караңыз. Ар кандай деген себептерге 352 миллион сом каралып атат да. Бул аябай чоң да. Бул кандай ар кандай жагдай болушу мүмкүн? Ошону ким түздү? Кимдин сунушу, кайсы багытта, эмне максатта? Сиз мэриянын өкүлү. Урматтуу Адахман Кесабаевич, бул келишим Азия өнүктүрүү банкы менен сүйлөшүлүп атканда ушул пункты киргизилген болчу. Анткени долбоор ичинде эгерде баалар өсүп кете турган болсо, ушул пункттан каражатты алуу боюнча. Эгерде бул баалар көтөрүлбөсө, келишимдин алкагында калат. Анан Азия өнүктүрүү банкы менен биз баягы макулдашып туруп, бул каражатты ошол эле автобустарга же башка тармактарга жиберсек болот да. Ошондо бир автобустун баасы канча болуп атат? 350 миң доллардын тегерегинде да. Ошондо кокустан мүмкүн болуп калса дегенде ушуга 10дон ашык автобустун акчасы коюлуптур да ушул жерге, туурабы? 352 миллион сом. Бул деген бир мамлекеттик ишкананын бир жылдык бюджети болуп атат. Мен айтып атам, ошону долларды сомго айландырса 352 миллион сом болуп атат да. 4 миллион доллар болуп атат, ошол 352 миллион сом болуп атат. Мен доллар менен сүйлөшө албайм да, сом менен сүйлөшөм, себеп долларды. Туура да? Туура айтасыз, бирок бул пунктты алып койсо деле болот. Жана сразу эле троллейбус, автобус алганга депчи. Мен ошону сурап атам да. Жок, эгер бирок алган кезде анан кийин баягы эскалация цен болуп кетсе, баа көтөрүлүп кетсе, анда биз өзүбүздүн эсебибизден бул баягы айырманы төлөп бериш керекпиз да. Туура. Бирок бизде деген баягы ар кандай жагдай болушу мүмкүн. Пендечилик, ар кандай жаратылыш шарттарына, башка экономикалык шарттар өзгөрүп кетет. Бирок 352 миллион деген сөз бул адамды чочутат. Адамды коркутат бул. Карап көргүлө өзүңөр деле жигиттер. Кыргызстан башта экологиялык жактан эң таза өлкө деп мактанып келсек, соңку 6-7 жылдан бери эң кир шаар деген макамды бербей келатабыз. Биринчи, экинчи, 3 лидерликтен түшпөй келатабыз. Айрыкча кышында. Долбоор жакшы. Муну колдош керек, барышыбыз керек. Бирок баягы шалынын шылтоосу менен күрмөк суу ичет деген маселе болбосун деген гана чочулоо. Ар кандай жакшы ишти кичине жерден кыйшайтып алса боло берет. Болгондо да ошого үйрөнүп калганбыз, көнүп калганбыз. Мына ошол 352 миллион сомдун, Руслан мырза, тагдырын карап көрсөңөр, бул өтө чоң каражат, бул өтө чоң сумма. Ансыз деле кээде биз катуу эле айтып атабыз, баягы кеңешчилерге бөлүнгөн акча аябай очоюп кетип баратат, чоңоюп кетип баратат. Жана бекер сураган жок да, кантип кеңешчиликке кызматка кирсе болот деген, ал жака киргизбейсиңер да силер, туурабы? Жакшысы жеңилирээк министр болуп алыш жеңилирээк да, ал андай долбоорлорго кеңешчи болгонго караганда, туурабы? Урматтуу Адахам Кесабаевич, кеңешчи өзүңүз консультант болуп, бул эки түрү бар, билесиз, эл аралык, анан биздикилер. Ошондо мисалы бизде адистер жок болсо, анда эл аралык алабыз. Эгерде бизде болсо, биз өзүбүздөн эле консультанттарды тандап алат. Биз өткөндө билим берүү министрлигинин эксперттерин көрдүк да. Биз көрдүк. Айланайын, аман эсен, ассаламу алейкум. Аман эсен. Бирок көптөгөн жылдардан бою бизде эксперт болуп келатат дейт да. Эми ага караганда айылдагы
10 жылдык мектептин мугалимдерин коюп койсоң көбүрөөк эксперт жасап берет, анализ жасап берет, практиктер. Талашкандан пайда жок, урматтуу коллегалар. Эгерде биздин колубуздан келе турган болсо, азыр ким жооп берди мага? Мэрдин орун басары жооп берди. Ушул 352 миллионун тагдырын кайра так жазып көрсөтүп койсок болот деп. Депутаттардан ушундай суроо пайда болот деп силер алдын ала билишиңер керек эле да. Сүйлөшүп отуруп, талашып отуруп баары колдоого ээ болобуз. Колдообуз карга жок. Муна керек. Шаарды тазалаш керек. Түтүндөрдөн жыйнаш керек. Солярка менен жүргөн бүтүндөй бардык керекпи чоң камаздарды деле киргизбей коюш керек. Өнүккөн өлкөлөрдө ушундай. Кайсы бир саатка чейин жанагы чоң түтүн чыгарган машиналарды борборлоруна, көчөлөрүнө киргизбейт. Ушундай шарттарга барышыбыз керек, чечкиндүү болушубуз керек. Колдошубуз керек, бирок келишимди түзгөндө бир аз шартын карап коюшуңуздар керек да. Колдойт экен деп эле келе бербеш керек. Рахмат.